Эгерде кайсы бир мамлекетти өнүктүрөм десең, 3 нерсеге көңүл буруп, 3 нерсени өстүрүш керек экен. Биринчи, тарбияны. Тарбияга көңүл буруш керек экен, тарбияны өстүрүш керек экен. Экинчи, мугалимдин кадыр баркын өстүрүш керек экен. Үчүнчү, коомдук адамдарды, коомго үлгү боло турган аалым, биларман, даанышман адамдардын кадырын өстүрүш керек экен. Сырткы душман ушул 3 нерсени жок кылганда гана ошол элдин, журттун маданиятын талкалап жоготот экен. Биринчи, ошол тарбия деген үйдү, тарбия деген нерсени бутагалат экен да, жок кылат экен. Экинчи, мугалимдин кадыр баркыны кетирет экен, кадыр баркын жок кылат экен. Үчүнчү, ошол коом үлгү ала турган, коом ирчи турган адамдарды, коомдук адамдарды, аалымдарды, билармандарды ууру, бузуку, жаман адам кылып көрсөтсө, ошондо мамлекет талкалайт экен. Тарбия деген мектепти талкалаш үчүн эне деген мектепти талкалайт экен. Алар биринчи. Тарбия деген мектепти түздөп оңдош үчүн биринчи оболу эне деген мектеп түзүлүш керек. Эне деген мектеп оңдош керек экен. Качанда эне өз миссиясын аткарбай, качанда эне балага тарбия бербей көчөдө жүрүп калганда, качанда эне өзүнүн балага тарбия бербей ар дайым базарма базар жумуш менен алек болуп калганда, ошол коомдун келечеги жок болот экен. Кайсы бир сырткы күчтөр бүгүнкү күндө биздин кыргыз аялдарына көчөгө чыгарып, жумушка чыгарып, кара жумушка чыгарып, биздин жаш муунду тарбиясыз кылууга аракет кылып жаткан учуру. Бүгүнкү күндө мугалимдердин кадыр баркын кетирип, биздин убакта мугалим дегенде аябай бийик адамды көрчүбүз. Мугалим дегенде кадыр барктуу, кыйын, акылман, даанышман адам сезчүбүз. Мугалим дегенде мугалим бул атамга караганда акылдуу, мугалим бул апама караганда акылдуу адам деп билчүбүз. Бүгүнкү күндө мугалимдин кадыр баркын ушунчалык деңгээлде түшүрүп бараткан учурубуз. Үчүнчү, ошол коомду түздөш үчүн, оңдош үчүн коомдук адамдарды, коомдук аалымдардын кадыр баркын көтөрүш керек экен. Ошол адамдардын авторитетин, аброюн көтөрүш керек экен. Бүгүнкү күндө кайсы бир адамдар аалымдарды, даанышмандарды, илимдүү, билимдүү адамдардын кадыр баркын кетирип, аларды ууру, аларды бузуку, аларды жаман, жийеркене турган адам кылып көрсөтүү аракети менен алек болуп жатат. Ошондуктан эгер коом оңолом десе, коомду түздөйбүз десек, өзүбүздү түздөйбүз десек, демек ушул билим тармагыны, окуу тармагын түзөшүбүз керек. Китеп деген сөз, жакшы сөз айттыңыз. Бүгүнкү күндө биз ошол адеп ахлакты каяктан алабыз? Мамилени каяктан үйрөнөбүз? Китеп окуган адам бала менен кантип мамиле кылышын жолун билет. Китеп окуган адам улуу менен кантип мамиле кылышын жолун билет. Китеп окуган адам аял менен кантип мамиле кылышын жолун билет. Китеп окуган адам эркек менен кантип мамиле кылышын жолун билет. Китеп окуган адам Алла менен кантип мамиле кылышын жолун билет. Китеп окуган адам бул өсөт, өнүгөт. Китеп окуган адам озот, китеп окуган эл тозот деп кыргыз элибиз бекерден айткан эмес. Ошондуктан бизде бир эле жол, эгер өнүгөбүз десек, өсөбүз десек, окушубуз керек. Көп күн сайын китеп окушубуз керек. Өзгөчө улуулар, өзгөчө ата энелер балдарга телефон менен эмес, китеп окуу менен үлгү болушубуз керек.